Тактоо максатында бирдиктүү реестр боюнча анын коопсуздугу мени кызыктырып атат да. Биринчиден, Жеңиш Башпиевич, сиз берген маалыматта мына мен окуп чыктым. Бирдиктүү реестрге бүт укук коргоо органдары кошулду. Улуттук коопсуздук кызматынан башкасы деп турат да. Улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси биз даярбыз, кошулдук деп атат. Ошон bir тактап кетсек, бул бир. Экинчиден, жергиликтүү бийлик ушул реформаны ишке ашыруу максатында сиз айтып кеттиңиз, тиешелүү жумуштарды аткарып атат деп. Бирок ошону менен биргеликте сиз берген маалыматта бир гана Жалал Абад областы менен Ысык Көл областы маалыматты бериптир да, жасап аткан иш-аракеттер боюнча. Мен коопсуздук маселеге көңүлүңүздү бурганын себеби, Кудай сактасын, эгерде бул система бузулуп калса эмне болот? Кандай бизде мындай иш-аракеттер бар, аны бузулбагандыгына байланыштуу. Мен аны айтканым, Орто Азияда Кыргызстан биринчи ушундай чоң реформага барып атат. Буну биз бардыгыбыз колдош керекпиз. Бул жерде мына 1 январдан Кыргызстандагы жашоо турмуш өзгөрөт. Аны көрө албагандар бар. Ушул реформанын артынан уят болсун, ушул кеңештин мүчөлөрү деген болушу да мүмкүн. Мен анда жок, мындай четке кагылбайм да. Ошондуктан мына биринчиден укук коргоо органдарынын жетекчилери, урматтуу сот, сиздерге азыр чоң мындай ишеним пайда болуп турат. Сиздерде чоң жоопкерчилик турат да. Ошондуктан мына бардыгыңыздар даярдап атасыздар. Ошо Кудайым колдосун. Биз болгон мүмкүнчүлүгүбүздүн бардыгыбыз сиздерди колдогонго эле жумшайбыз. Ошого мына коопсуздук боюнча бир ойлоруңуздарды айтып койсоңуздар. Биздин кылмыштар жана жоороктардын бирдиктүү реестри, жана бузуулардын бирдиктүү реестри мына орусча айтканда интернет пространствода болот да, бир программанын ичиндечи. Ал жерге биздин кызматкерлер логин менен, анан пароль менен кирет. Ал болбосо кире албайт. Бирок сиздин коопсуздугуңузду биз бөлүшөбүз, кооптуу бар. Ошон үчүн азыркы улуттук коопсуздук кызматы кибер безопасность боюнча деп атпайбы? Ошолордун үстүнөн азыр иштеп атат. А так жөнөкөй эле адам келип киргенге ал жерде мүмкүнчүлүк жок. Экинчи маселе менен жергиликтүү органдар дегениңизде бул бузуулар боюнча бирдиктүү реестр жөнүндө сөз айтылып атат. Бул жерде жаңы мыйзамдуулукта жергиликтүү бийлик органдары дагы ошол бузуулар боюнча материалдарга жаза көргөнгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Азыркы күнү ошол жерлерде бизде ошол комиссиялар түзүү маселеси жүрүп атат. Уже буюрса жаңы жылга биз бул маселени да бүтүрөбүз. Ал жерде кеңештер карап, чечимин чыгарып коюш керек да. Рахмат. Соңошайып, уруксат берсеңиз, баягы жакшы айтып кеттиңиз. Азыркы кээ жетекчилер эски ой жүгүртүү менен жүрүп атат. Ушул реформа ишке ашпасын деген максатта ар кандай ойлорду айтат деп айтып кеттиңиз, туура. Азыр биз коркпош керекпиз. Азыркы күндө мына сот, укук коргоо органдарынын астында мындай тарыхый миссия турат да. Ушул биринчи ушул реформаны баштагандар сиздер болосуздар. Ошондуктан ушуну унутпаңыздар да. Рахмат.